Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Алатуу Лайв биз түз эфирдебиз. Бүгүнкү чыгарылышта Бишкек шаарында өтө турчу Наристе 3-эл аралык балдар фольклордук фестивалю туурасында болот. Тагыраак айта турган болсок, 30-майдан 8-июнга чейин өтүүчү фестивалга бир нече өлкөлөр, атап айталы Россия, Казакстан, Тыва, Монголия, Башкирия, Саха Республикасы жана Индиядан өкүлдөр, ошондой эле өлкөбүздүн 7 облусунан биринчи Бишкек Дельфи оюндарынын жеңүүчүлөрү катышат. Фестивалдын негизги максаты эмнеде? Аны менен бирге эле алдагы жай мезгилинде 1-июнь балдарды коргоо күнүндө шаардыктар жана кала тургундары, кала меймандары үчүн кандай маданий иш-чара, оюн-зооктор пландалган? Биз кененирээк Бишкек мэриясынын маданият башкармалыгынын башчысы Урмат Белекбаев менен түз эфирде кеп курабыз. Урмат Турузбекович, арыбаңыз. Ишемби күнгө карабай убакытта маек курууга келгениңизге ыраазычылык айтабыз. Биздин жолугушуубуздун негизги себеби ушул Наристе эл аралык фестиваль болуп атат. Быйыл салтка айлангандай бул 3-рет өтүп атат. Максаты эмнеде? Саламатсыздарбы? Бишкек шаарынын мэриясынын колдоосу менен жана Бишкек шаардык кеңешинин токтомуна ылайык быйылдан баштап фестиваль 3-рет өтөт да. Мурунку эки фестивалыбыз андай колдоо мындай убакыттуу запланирован өткөн. Буюрса быйылдан баштап ошол токтомго ылайык бул фестиваль жыл сайын өтсүн деп бекитилди да. Фестивалдын негизги максаттары бул балдар фольклордук фестивалынын балдардын фольклордук чыгармачылыгы аркылуу чыгармачылык байланыштарды орнотуу, региондор аралык жана эл аралык байланыштардын жана кызматташтыкты бекемдөө, жана таланттуу балдарды жана жаштардын чыгармачылык потенциалын ишке ашырууда баягы өсүп келе жаткан муундардын Кыргызстандын улуттук маданияты жана искусствосу менен тааныштыруу, мүмкүнчүлүктөрүн берүү жана арттыруу болуп саналат да. Бул жерде өзүңүз билгендей, Наристе фестивалга жалаң ошол фольклордук, именно ошол элдик чыгармачылык, фольклордук, бий болобу же ыр болобу же кандайдыр бир оон күүлөр болобу ошол менен форматта катыша алышат. Быйыл мынакей өзүңүз айтып кеткендей, бизде коноктор да бар. Эл аралык фестиваль болгондон кийин мына 29-унан баштап коноктор келип баштайт. Ал жерде быйыл бизге Индиядан келе жатышат балдар, кошуна Казакстандан балдар келе жатышат, Монголиядан, Санкт-Петербургдан, Тывадан, Башкортостандан, Якутиядан, Саха Республикасы. Жана былтыр бизде Дельфи оюндары өткөн. Ошол Дельфи оюндарына биринчи жолу болуп биз Кыргызстандын 7 областын кошконбуз. Ошол 7 облустан 7 команда келишет. Алар дагы ошол биздин эле коноктор сыяктуу толук камдуу ошол фестивалдын катышуучулары болуп, жана толук ошол баштан аягына чейин биз менен болушат. Демек, фестивалга катышып жаткан өлкөлөрдүн географиялык чеги, мындай чек болбостон жыл сайын катышууну каалаган мамлекеттер көбөйүп жаткан турбайбы? Ал жерде мындай да, негизи дүйнөлүк Дельфи комитети бар да. Алар дүйнө жүзүндө жылына 50дөн ашык ушундай иш-чараларды өткөрүшөт. Ал жерге ошол катышып, мына белгилей кетчү нерсе, 17-жылы Кыргызстан биринчиден болуп, мындай демилге маданий жанагы биринчи жолу форум болгон да. Ошол форумда Кыргызстан ошо Дельфи оюндарына анан жанагы ошол бизде региональный деп коет да, региондун мөөнөтү, Тихоокеанский, немесе аймактык, европейский, ар кандай ошого заявка берип, биринчи жолу ошол биздин Кыргызстан ошол Дельфи комитетине мүчө болгон да. Мүчө болуп, анан 18-жылы бизде Кыргызстанда, Бишкекте ошол Дельфи комитети түзүлүп, уюшулуп, ачылып, азыркы учурда толук камдуу иштеп жатат. Ал жерде ошол сиз айтасыз, сурап кеттиңиз, неме боюнча, катышуу боюнча ошол мына жана айтып кеттик, биринчи ошол Дельфи оюндарына катышкандардан арасынан тандалат. Андан сырткары ошол заявка ар бир мамлекеттен
өзүнүн анкетасы бар, видеосун жөнөтөт, жана ар кандай тиешелүү талаптарды аткарып, ошол аркылуу анан биз тандап алабыз да, анан чакыруу беребиз, кагасын беребиз. Быйыл кичине азыраак болуп калды, анткени ошол жанагы жогоруда айтып кеткендей биринчи жолу ошол быйыл бекип, быйыл биринчиден такталып жатат. Жыл сайын өтмөй болду бул фестивалыбыз. Анан буюрса эмки жылдан баштап катышуулардын чеги саны көбөйт деп ойлойм да. Эми жана айтып кеттик, 29-дан баштап коноктор келип башташат. 31-inde саат 2-де биздин Кыргыз улуттук филармонияда мындай расмий ачылышы болот фестивалдын. Ал жерде ошол кечке чейин башында ошол биздин коноктор менен тааныштырып, ал жерде парад болот. Баягы ар бир командалар менен катышып, анан алар менен катышуусу менен чоң концерт болот ошол филармонияда. Анан биринде билесиздер өзүңүздөр, ошо 1-июнда бул фестивалдын баягы байланышы чоң да, 1-июн менен, анткени 1-июн биздин балдардын коргоонун эл аралык күнү. Эл аралык күнү. Ошол майрамга ошол фестиваль мындай арналган да. Ошол майрамдын түздөн түз байланышы бар. Биз өтө эске кең салалы, майрам, былтыр ушул Наристе эл аралык экинчи балдардын фольклордук фестивалю президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Ала Тоо аянтында өткөн болчу. Жабылышы көл жээгинде өтөт экен. Жабылышы бизде 1-ден 3-үнө чейин жана айтып кеттик. 1-inde Борбордук аянтта чоң майрам азыркы учурда камдалып жатат. Ал жерде бизден сырткары дагы өзүнчө башка уюмдар чоң майрам камдап жатышат. Өзүңүз көрсөңүздөр керек, сахна коюп, оборудование коюп, ар кандай даярдыктар жүрүп жатат. Ошол 1-inde Наристе фестивалынын катышуучулары Бишкек шаарынын мэриясынан баштап ошол Борбордук аянтка чейин жөө жүрүш менен келебиз. Келгенден кийин ошол 6-тан баштап 1 саат ошо биздин Наристенин коноктору менен 1 сааттык концерт беребиз. Балдарга арналган ошол Борбордук аянтта болот. Анан 2-синде, 3-үндө ошо шаарда андан башка чоң иш-чаралар бар. Мисалы биз 4 райондо 4 мектеп азыркы учурда камданып жатат. Бул балдардын жайкы эс алуусу, көңүл ачуусу үчүн, Жок, бул лагерь. фестивалдын катышуучулар ушул жерге барып, ал жерде уроки мира деп коебуз. Тынчтык сабактар болот. Анан ошол жерде мектептин жана ошол райондун балдары менен, мектеп балдары менен жолугушуусу, таанышуусу болот. Ар кандай ошол мастер-класстар, көргөзмөлөр ошол 4 райондо өтүп, анан 4-үндө эртең менен биз көлгө чыгабыз да, катышуучуларды алып чыгабыз. Ал жерде Ысык көлдө биздин ошол биринчиден көл менен тааныштыруу жана биздин табигаты менен тааныштыруу дегендей кырчын жайлоосун алып чыгып, ал жерде ошол биздин партнерлор азыркы учурда камданып жатышат. Ошо биздин элдик жанагы оюндарды, ат оюндарын, жаатуу, бүркүт салмай ар кандай ушул оюндарды мындай показать, улуттук түрлөрүн көрсөтмө сыяктуу көрүшөт. Андан сырткары ошол табигатта ошол жерде иш-чара өтөт. Анан ипподромдо дагы иш-чаралар пландаштырылган. Анан жабылышы ошол 7-июнда ошо көлдө өтөт. Ал жерде ошол азыркы учурда Ысык көл облусу менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ошол көлдө мектептерден же ошол Чолпон Ата шаарынын мэриясы менен сүйлөшүп, ошол балдарды алып келип, ошол биздин фестивалдын балдары менен тааныштырып, ошол жабылуу концертине чогуу катышуу пландаштырылган. Урматтуу Рузбекович, демек ушул чет өлкөдөн келген балдар биздин Кыргызстандын балдары менен чогуу Кыргызстандын ошол эле баш калабызда Ысык көл жээгинде ар кандай маданий тарыхый жайларга экскурсияга барышат экен. Андан тышкары балдардын чыгармачылык жолугушуусу пландалган. Муну менен эле чектелбестен ушул элдик искусство жаатындагы илимий практикалык конференциялар дагы өтөт экен да, алкагында. Илимий практикалык конференциянын өткөрүүнүн дагы өзүнүн баягы жоосу болсо керек. Бул конференцияны өткөрүү менен биз эмнеге жете алабыз? Элдик искусствону кайсыл деңгээлге чыгара алабыз? Ал жерде мындай да, ар бир келген коноктор өзүнүн презентациясын алып келишет да. Мисалы конференцияда быйыл
басым жасап атабыз, жанагы мүмкүнчүлүктүү чектелген балдар бар го. Бизде Казакстандан бир аябай чоң сыйлуу коногубуз бар. Ал киши ошол Казакстанда ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштеп, өзүнүн методикасын ойлоп таап, ошол балдар менен театр ачып, ар кандай ушундай маданий иштерди кылып жүрөт да. Анан ошол былтыркы жанагы фестивальда, чоң фестивальда булар гран-при алып келишкен. Анан биз ошол суранганбыз, анан ошо быйыл жанагы мектептер менен кезгебиз деп жатпайбызбы, ошол жерде ошол биздин бирде социалдык башкармалыгы менен азыркы учурда сүйлөшүүлөр жүргөн, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштеген мугалимдер болобу же тарбиячылар болобу, ошолордун баарын чогултуп, ошол жерде конференция өтмөкчү. Анан алар дагы мастер классын көрсөтүп, андан сырткары жана өзүнүн методикасын ошонун баарын үйрөтүп, ошо бизге жардам беребиз деп ниеттенип келатышат. Азыр эми заман агымына жараша дегеле искусство, маданият бир ордунда турган жок да, улам жаңылануунун жаңы доорунун үстүндө. Бул искусствонун да бир нече ушул заман талабына жараша прикладдык искусство, инновациялык искусство, санариптик искусство, маалыматтык искусство деп ушундай бир жаңы бир деңгээлге көтөрүлүп атпайбы? Анан Бишкек Кыргызстандын маданий, социалдык, экономикалык борбору катары ушул жаңы агымга, жаңы түрлөрүнө жараша искусствону баш калаада кандай жайылтып атат? Биздин дегеле борборубуздагы маданияттын өнүгүшү кандай болуп атат? Эми сиз берген суроо бул инновацияга жакын болуп кетет да. Жакыныраак. Мына былтыр биз Дельфи оюндарын өткөздүк. Ал жерде ошол биринчилерден болуп, ошол биз сиз айткандай инновациялык жанагындай долбоорлорду, ошол инновациялык жаңы конкурс болду ал жерде, конкурска жаңы мындай түрлөрүн киргиздик да. Мисалы айтып кетсек, ошол цифровизация деп калдыңыз, санариптеш, ошол санарип жанагы дизайнерлерди киргиздик. Санарип ар кандай программаларды разработка кылган мындай азыркы учурда окуучулар аябай көп. Ачылган мисалы программисттер бар, веб дизайнер бар. Ошонун баарын биз чогултуп, ошол конкурска киргизгенбиз. Ал жерде аябай кызыктуу болду. Биздин мына чоң шаарыбыздагы Славян университети жана башка мекемелердин баары колдошуп, ошол жерде өздөрүнүн чоң залын беришип, ошол жерде балдар барып, кадимкидей конкурс катышып, жеңүүчүлөр болду десек болот да. Эми ал жерде баягы мындай да, сиз айткандай орунго турбайт экен дегендей, азыр жаш балдар бизге караганда мындай алдыга кеткен экен да. Дизайн боюнча, веб дизайн мисалы ар ким колунан келе берет. Зетмондагы ошол жерде мектеп окуучулары, мен ойлогом бир кичине кыйналып калабызбы, уят болуп калабызбы келген конокторго деп жок. Наоборот, ага именно ошол жаатка санарип жагына ыктап атышат. Аябай көп болду, катышуучулар көп болуп, аябай жакшы кызыктуу өттү. Бул Кудай буйрса эмкиге дагы ушул конкурска дагы көбүрөөк кылалы деп жатабыз да. Андан сырткары мынакей пандемия бизге көп нерсени үйрөтүп кетти. Ошол убакта мындай жабылып калдык да. Границалар жабылды, бардык жерде ар кандай запреттер болуп, ошонун айынан биз жанагы онлайн дегенди үйрөнүп алдык да. Онлайн конкурс болсо эле онлайн конкурс. Фестивалдарды онлайн көрүп, фестивалдарды онлайн болду. Анан азыркы учурда ошол бизде шаарыбызда 10 музыкалык мектебибиз бар. Ошонун ичинде 4-үнчү мектебибиз аябай мындай, кандай десек, алдыдагы балдар искусство мектеби, алдыдагы мектеп, анан ал жерде балдар көбүрөөк окушат, 3 эсе көбүрөөк. Анан ошонун базасында ошол сиз айткандай ошол инновациялык жаңы бир борбор ачып атабыз да. Анан ошол бир аз жанагы колдоо жагын, бюджет жагын мэрияга коюлган, буюрса ал каралып жатат. Чечилсе, ачылып калып, ошол биздин бир гана мектептин балдары эмес, мен ойлойм, шаардагы башка дагы орто мектептен болобу, каяк чогулуп, ошол биздин Кыргызстанды дүйнө жүзүнө жайылтабыз деген ойдобуз да. Баш калабызда 4 район бар. Мына ошол райондордо болобу дегеле республикалык деңгээлден эл аралык маанидеги маданий иш-чараларды өткөрүүдө ошол шаардык маданият башкармалыгы сиз жетектеген мындай салым кошуп өткөрүп келесиздер да. Анан алдыда мына балдардын жайкы эс алуусу, каникул мезгили башталып атат. 1-июнду биз балдарды коргоонун эл аралык майрамы менен баштап отурабыз. Ушул алдыдагы сезонго, алдыдагы майрамдарда Бишкекте балдарды бир маданий эстетикалык жактан
эргите турган, сергите турган, эс алдыра турган кандай иш-чараларды пландап мирчемдеп жатасыздар? Албетте баягы окуу жылы азыр аяктап жатат. Анан баягы тилекке каршы окуу жабылары менен биздин театралдык сезондор да жабылат да. Театрлардын баары жабылат. Мына кышы менен сезон убагында буюрса ошол биздин шаарыбыздын мектептери, ошол балдары баары тең ошол программага ылайык ошол театрларды көп иш-чараларга катышып, мындай оюн зоокторго катышып эс алып жүрүштү. Бирок эми жайкы кезде, жайкы мезгилде биздин 4 район өздөрүнүн иш-чарасы бар. Жыл сайын баягы летний лагерь деп коет, жайкы лагерьге район болуп алып чыгышат балдарды. Көбүнчөсү жанагы бизде УСР деп коебуз, социалдык башкармалык. Бизде шаарыбызда жанагы колунда жок, жанагы кыйналган үй-бүлдөрдү, ошол жетим жесир балдарды ошолорго көбүрөөк учетто Айырылуу катмардагы учетто тургандардын баарын сөзсүз көлгө барышат, эс алышат. Ал жерде көлдө кетиресиз. Көлдө өзүнүн чоң программасы даярдалган. Бул быйыл гана эмес, көп жылдан бери келип жатат да. Анан 4 район менимче шаардын 2 айдын ичинде шаардын баарын алып чыгып алып кетишет да. Бирок азыркы учурда жайкы сезон ачыла элек, ачылар менен башталат. Андан сырткары бизде дагы департамент спорту бар, физической культуры. Алар дагы өздөрүнүн программасы бар. Алардын дагы шаар боюнча көлдө дагы ошол ар кандай спорттук баягы оюндар, конкурстар, турнирлер каралган да ошо балдарга. Андан сырткары бизде шаарыбызда шаардык маданий үйлөр бар, маданият үйлөрү. Алар дагы ошол жайында ошол шаарда калып кеткен балдар менен өздөрүнүн программасы менен иш-чара көрүшөт. Урматтуу Розбекович, Ордо калаанын маданият тармагын жетектеген адам катары бүгүнкү күндө ушул театр, музей дегеле маданий жайларга баргандардын баягы саны көп болсо деген тилек жана биз ошол нерсеге баратпайбызбы бара-бара? Анткени салыштырмалуу башка жылдарга бир 5-10 жылды алалы акыркы учурда ушул калаада ушул маданий жайларга барып, балдарын алып барып, маданиятка, эстетикага көңүл бургандар көп боло баштады да. Сиз кандай байкап атасыз ушул тенденцияны? Албетте баягы эми мисалы ошол эле музейлер силерге тиешелүү бар статистиканы алып кетсек, мисалы акыркыбыз 89-90 жылдары акыркы ошол маалымат боюнча биздин шаарыбызда 370 000 киши жашачу экен да, Бишкек шаарында. Фрунзеде, ал кезде Фрунзеде коелду. Ошол кезде азыркы турган мамлекеттик театрлар, филармония деген ошол баары тең музейлер баары болгон да. Андан сырткары шаарыбызда 20 маданият үй болгон экен да. Фрунзе учурунда. Ошол кезде билебиз, театрларга билет алуучу эмес, билесиздер да. Атайын келип, айылдан келгендер дагы ошол тиги спектакльге келип туруп, буга барып кетели деп, тиги концертти көрүп кетели, бирок билет жок, ошо таба албай ошондой болуп калган да. Анан азыркы учурда эми жашоочулар 2 эсе дебейин, 3 эсеге жакындап алды болуш керек. Миллиондон ашты. Миллионго жетип алдык. Бирок баягы тилекке каршы анчалык маданият борборубуз жок азыр. Бирок азыркы учурда мына сиз айтып кеткендей, ошол маданий борборлорду, кинолорду, театрларды мындай кандай десем, кызыгуулар көп болуп, биздин жашоочулар мындай театрларга көп барып баштады. Чындап эле. Мен 30 жылдын ичинде менимче театрлардын да көз карашы өзгөрдү окшойт дейм да. Азыркы учурлардагы постановкалар көрүп жатабыз. Барып көрө албасак дагы мындай соцсетте мындай маалыматтар чыгып жатат. Аябай жакшы оюндарды коюп жатат, постановкалар болуп жатат, кызыктуу. Мындай азыркы учурга мындай дал келе турган мындай улам репертуары жаңыланып, жаңы коюлумдар. Андан сырткарыда биз бир нерсени үйрөндүк. Бул бир эле өзүбүздүн эле режиссер менен, өзүнүн сүрөтчүлөр менен кечке иштей бербей, башка жактан дагы чет жактан алып келип, жаңы мындай көз караш менен, жаңы көз караш менен, жаңы мындай орусча подход деп коет. Ошондой менен жаңы жакшы спектакльдерди, оюндарды
коюп жатат да. Чындап эле мына акыркы мен сиз айтып атпайсызбы, башкармалыкта ошо башкармалыкта ошол билет жок. Мына кээде өзүм да билет таппай калам да. Керек болуп барсаң, даже бир билет жок. Жок, сатылып кеткен 2-3 күнгө бүткөнгө чейин. Көбүнчө мына чет жактан да келип калат. Меймандар келип калат. Алар ошолордун оюн-зоогуна катыша албай калат асында. Түшүнүктүү. Урматтуу Рузбекович, Open Air деп коебуз, же болбосо бул ачык асман алдында ушундай бир концерт, маданий иш-чараларды уюштурууда шаардык мэрия, маданият башкармалыгы буга чейин ушул жай мезгилинде ачык асман алдындагы музыкалык кечелерди өткөрүп келчү элеңиздер. Бул эми баягы театрга билет калбай калганда, же болбосо театрга баруу мүмкүнчүлүгү жок болгондо ачык асман алдында аба ырайы дагы, мезгил дагы баягы мүмкүнчүлүк берет мындай фестивалдарды уюштурууга. Жандантуу ниетиңиздер барбы? Албетте, ал проектибиз мынакей пандемия болгондо токтоп калган. Азыр мынакей программа кылып жатабыз. Буюрса жакында башталат. Июнь деп айтпайын, бир июльдан ортосунан баштап сентябрга чейин буюрса мынакей биздин шаар ичинде жана парктарда ошол проектибиз кайра башталат. Ал кезде билесиздер, бир жума симфониялык концерт, бир жума баягы инструментальный концерт, бир фольклорный, ар кандай ушундай кылып, баягы Ар кайсы жанр, ар кайсы багытта, жума сайын ошондой өзгөрүп турат да. Буюрса баштайбыз. Сизге убакыттап келип маектеп бергениңизге дагы бир жолу ыраазычылык айтабыз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, шаардык маданият башкармалыгынын башчысы Урмат Белекбаевдин айтуусу боюнча, Бишкекте өтө турган балдардын наристи эл аралык фольклордук фестивалынын негизги максаты бул өлкөбүздүн салттуу элдик маданиятын сактоо жана өнүктүрүү, ошондой эле албетте башка өлкөлөрдүн элдик искусствосу менен жакындан тааныштыруу болот. Баш калаада өтүүчү бул эл аралык фестиваль жана шаар тургундары менен меймандары үчүн жай мезгилинде уюштурула турган маданий оюн-зоок иш-чаралар тууралуу Борбор шаардын маданият тармагын жетектеген Урмат Белекбаев маалымат берди. Ала ТV 24-төн алыстабай акыркы кабарларга көз салып турыңыз.